Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана райымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап урматтуу мекендештерим, барыңар Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кутман таң, дагы бир таңга жеткизген Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Алхамдулилlah. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam "Иза асбаха ахадукум", силердин бирөөңөр таңды аткызган кезде, дагы бир таңга жеткен кезде мындай деп дуа кылгыла. Аллахумма бика асбахна. Аллахым сенин каалооң менен, кудретиң менен бир таңга жеттик. Ва бика амсайна. Дагы сенин каалооң менен бир кечке жетебиз. Ва бика нахя. Сенин каалооң менен, кудретиң менен жашайбыз. Ва бика намут. Сен каалаган күнү бул дүйнө менен коштошуп каза болобуз. Ва илайкал масир. Жана биздин бара турган жерибиз, бизди жоктон бар кылган сенин астыңа барып эсеп берер күнүбүз бар деген дуа. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр жолдошторунун бирөөсү Умму Салама энебиз. Умму Салама энебиз 80ден артып калган кезде анын үйүндө бир аял кызмат кылат эле. Маселе ал аял жөнүндө эмес, ал аялдын баласы, наристенин аты, эмчек эмген баланын аты Хасанул Басри рахматуллахи. Ислам тарыхындагы эң чоң алымдардан, таквадар болгон, сүйлөгөндө дайыма данышмандуулук, хикмат, сырдуу сөздөр менен сүйлөгөн Хасанул Басри башка табииндерден өзгөчөлөнүп, мындай алымга даражага жетүүсүнө эмне себеп болду десеңиз, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр жолдошу Умму Салама энебиз Хасанул Басрини эмизген. Кантип 80 жаштан өтүп калган Умму Салама энебиз кээде Хасанул Басринин апасы сырткы жумуштарга кеткен кезде, наристе ыйлаган кезде, бүгүнкү заманда соска деген, упчу деген маселе болбогондуктан Умму Салама энебиз аны эмизип койчу. 80ден өтүп калган энеден сүт чыгабы? Ооба, чыгуусу мүмкүн эмес. Бирок кээ бир уламалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр жолдошу Умму Салама энебиздин 80ден артып калса да, ошол баланы эмизген кезде Алланын кудурети менен сүт чыкчу дейт. Бирок сүт чыкты, чыкпады деген маселе эмес маселебиз. Маселебиздин негизгиси ошол Умму Салама энебизди эмген. Бирок андан да таң калыштуу нерсе, урматтуу мусулман бир тууган, Хасанул Басринин дагы ушундай данышман болуусуна, таквадар алым болуусуна дагы бир себептерден бирөөсү, жаңы төрөлгөн кезде 7-чи күн Хасанул Басрини өзүнүн апасы, пайгамбардын 2-чи халифасы орун басары болгон Амирил Муминин, имандуулардын жетекчиси Умарул Фарук, ак менен караны, адал менен арамды ажыраткан эң чоң Хазіреті Умардын жанына көтөрүп келет. Хазіреті Умар Хасанул Басри жаңы төрөлгөн наристени 7-чи күн колуна алат да курма чайнап, динибизде тахник деген ошол курманын даамы менен анын оозуна сүртүү деген сөз. Курма чайна бергенден кийин Хазіреті Умар Хасанул Басриге мындай дуа кылат. Аллахумма аллимхул китаб. Аллахым бул наристеге китепти үйрөткүн, кереметтүү Куранды билген, Kur'an'ın her bir ayetin manilerini bilgen, Kur'an menen yaşagan bende kılgın. Vakihil azab. Allah'ım türdü azaplardan bunu saktağın. Ve alhimhul. Allah'ım buğa ilham bergin. El hikmete. Danışmanduluktu ilham bergin dep Hazreti Umar dua kılgan. Oşondan Hasanul Basri öte danışman, süylөгөндө daim hikmat menen süylөгөн. Hasanul Basri rahmatullahi aleyhidin ушул сөзүнө токтолмокчу элем. Хасанул Басри рахматуллахи сүйлөгөндө данышман болгон табииндин сөзү мындай дейт: "Ма мин яумин яншакку фажруху илля нада." Кайсы бир күндүн таңы жүргөн кезде, күн чыккан кезде адам баласын акылына кайрылат. Мындай деп кайрылат: "Я ибн Адам, ey адам баласы, ана халкун жадид, мен сенин өмүрүңдөн болгон жаңы күнмүн. Fatazawwad minni, menden azıktanıp kal. Faqtanim minni, meni ganimat bilgin, meni bağlay bilgin. Men bugün ötüp ketsem, la a'udu ila yawmil qiyama, qiyamatgacha kayra kelbeymin deydi. Urmatlı musulman bir toğanım, köngül bur. Taң atkan kezde, Kudayıma şükür, keçe düşenbele, bugün seyşembi boldu, keçe işşembele, bugün jekşembi boldu dep kuvana örbüsten, oşo taң жүргөн кезде, ар күн чыккан кезде адам баласы ой жүгүртүшүбүз керек экен. Бул күн адам баласына: "Ey адам баласы, мен сенин өмүрүңдөн болгон жаңы күнмүн, менден пайдаланып калгын, мен эгер кетсем, кайра келбеймин кыяматка чейин" дейт.
Андай боло турган болсо, урматтуу мусулман бир тууган, ошол күнүбүздөн пайдаланалы, жараткан Аллах табарaka ва таалага жалбарып, Аллах таала буйрган нерсени аткарып, Аллах тыйган нерселерден тыйылып, жашоодо Аллах табарaka ва таала насип этсин. Жаңы күнүбүздө баарыбызга Аллах таала Алланы зикир кылган тил берсин, Аллага шүгүр кылган жүрөк акыл берсин, жана Аллах тааланын сыноолоруна чыдаган дене беришини Аллах таала баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.